Саламдыктар бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге to be этиши англис тилинде кантип колдонулат ошол жөнүндө айтамын. Билесиздер, англис тилиндеги грамматиканын негизин to be этиш түзөт. Ошондуктан to be'ни окубастан же жакшы түшүнбөстөн башка темага өтүп кеткенге болбойт. Буну сөз түрдө түшүнүү менен гана башка темага өтсө болот. Бүгүн мен сиздерге to be этиши бул англис тилинде жөнөкөй учур чакта кантип колдонулат, жана өткөн жөнөкөй чакта кантип колдонулат, жана келер жөнөкөй чакта кантип колдонулат, жана формаларын сиздерге айтып өтөмүн, жана кантип которулат, аларды дагы айтып өтөмүн. Биринчи жөнөкөй учур чак англис тилинде the present simple. Ошол the present simple болгондо, учур жөнөкөй чак болгондо биз to be этиши кантип өзгөрүлөт. 3 формасы бар, билесиздер. Am, is, are. Биринчи чакта бул биринчи жактын жекелик санында бул I, билесиздер, мен деп которулат. Men, I am. Сен, сиз деген сөз you болот. You are. A деген бул to be'нин өзгөргөн, экинчи жактагы өзгөргөнү. Ал эми жекелик сандын үчүнчү жагы бул he, she, it. He деген балдарга тиешелүү, ал she кыздарга тиешелүү, it бул жансыз буюмдарга тиешелүү. He, she, it, is болот. Ал эми биринчи жактын көптүк санында болсо we are, биз. A деген бул көптүк санында are болуп өзгөрүлөт. M. Ал эми экинчи жактын көптүк санында болсо you are. Байкасаңыздар керек, сен, сиз дегенде дагы you, ал эми силер, сиздер дегенде да you. Англис тилинде айырма жок. Сен дейсиңби, сиз дейсиңби, бардыгы you болот. You are. Ал эми экинчи жактын, үчүнчү жактын көптүк санында алар деген сөз бул англис тилинде they болот, are болуп өзгөрүлөт. Ал эми жекелик санында болсо he, she, it, is болчу, билесиздер. 3 формасы бар экен, жаттап алдыңыздар, am, is, are. Эми биз качан колдонобуз бул to be этишин? Биринчиси бул сүйлөмдүн эси ким экендигин белгилеп жаткан учурда колдонобуз биз. Аты ким экендигин, кесиби ким же болбосо, статусу ким же болбосо, деги улуту ким, ошол ким экендигин белгилеп жатканда колдонобуз. Сүйлөмдүн эси бул англис тилинде subject болот, билесиздер. Subject ким экендигин белгилеп жаткан учурда колдонобуз. Мисалы үчүн he's Alex, ал Alex атын айтып атабыз, Alex деген атын белгилеп жатабыз. Ошондо сөз түрдө to be is деп белгилеп өттүк биз. He is Alex. Мисалы үчүн I am a doctor, мен доктормун. She is Chinese, ал Кытай. Дагы I am a student, мен студентмин, статусун белгилеп жатабыз. Көрдүңүздөрбү? Ал эми экинчи формасы бул да, экинчи нерсе бул ошол эле subject'ин сүйлөмдүн эси кандай экендигин белгилеп жатканда колдонобуз. Мисалы үчүн the weather is bad. Аба ырайы, бул жерде subject аба ырайы жаман. Кандай экендигин белгилеп жатабыз? Жаман экендигин белгилеп жатабыз. Бул экинчи бир түрү. Ал эми үчүнчү түрү болсо бул ошол эле subject сүйлөмдүн эси кайсы жерде жайгашкандыгын, кайсы жерде экендигин, каерде экендигин белгилеп жаткан учурда сөз түрдө биз to be'ни колдонобуз, учур жөнөкөй чакта. Мисалы үчүн we are at home now. Биз азыр үйдөбүз. Биз азыр кайсы жерде экенибизди белгилеп жатабыз. We are at home now. Are деген to be, билесиздер, өзгөрдү. Мына ушинтип колдонобуз, абдан оңой. Ал эми өткөн чакта кандай? Биринчисинде билдиңиздер, учур жөнөкөй чакта 3 формасы бар. Am, is, are. Ал эми өткөн жөнөкөй чакта болсо 2 формасы бар. Was жана were. Were эмес, were. Were деген сөз бул где, каерде, кайсы жерде дегенди түшүндүрөт. Were деген были, болду, болушкан деген эми көптүк маанини түшүндүрөт. Ал эми кыргыз тилинде билесиздер, сөзмө-сөз которулбай, сөз түрдө маанисине карап которушубуз керек болот. Биринчи эле жекелик санда биринчи жакта I was болот. You were, he, she, it was. Ал эми көптүк санда болсо we were, you were, they were. Түшүнүңүздөр болсо керек. Бул өткөн чакта болду. Ал эми ал эми келер жөнөкөй чакта болсо бир эле формасы бар. Will be.
I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Düşündüğünüzler bolsa gerek. I will be happy, men baxtulu bolam. You will be happy, sen baxtulu bolasın. He will be happy, al baxtulu bolar. She will be happy, al baxtulu bolar. We will be happy, biz baxtulu bolabız. Mına uşuntek emen koyarsanızlar bolat da. Belirli forması var, bardığına қолданылат келеміз. Бардық жақтарына қолданамыз. Эми қарадан сіздерге есіңіздерге түшірейін, мында қайталап келгенде учур жөнөкөй жакта 3 формасы бар. Am, is, are. Ал эми өткөн жөнөкөй жакта to be'нин 2 формасы бар. Was жана were. Was жекелик санда колдонулса, ал эми were көптүк санда колдонулат жана биринчи жактын экинчи жактын жекелик санында сен, сиз дегенде сөздөрдө you were болот. Ал эми келер жөнөкөй чакта болсо сөздөрдө бир эле формасы бар экен, will be деген. Болду. To be'нин бүгүн жөнөкөй, учур жөнөкөй чакта карадык, өткөн жөнөкөй чакта карадык жана келер жөнөкөй чакта карадык. Мына ушул to be'ни катыштырып сүйлөм түзсөңүздөр болот. Ар бир чакка бирден сүйлөм түзсөңүздөр, комментарийге калтырыңыздар. Текшеремин кимдики туура, кимдики туура эмес, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди дагы да болсо тереңдетүү максатында. Анан кийинки to be абдан көп колдонулат дедим. Кийинки бөлүктөрү кийинки видеолордо чыгат. Бүгүн сиздер менен коштошомун. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.